Базарбай, кенже ұлымды берейін. Чоры қылып алчы. Бұл томаяқтарға жолуға деп саға қанша етіш керек? Саламатсыздарбы сүйүктүү телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда кино баян түрмөгү. Бүгүнкү баяндап берчү фильм «Дара кыры» аттуу тасма. Бул тасманын режиссеру Айбек Дайырбеков, продюсери Толкун Дайырбеков, сценарийин Айбек Дайырбеков менен Садык Шернияз биргеликте жазышкан. Кинонун узактыгы 89 мүнөттү түзөт. Бюджети $250,000 түзгөн. Дара кыры Кыргызстандын тарыхый мюзикл жана кино дастан жанрындагы көркөм тасмасы. Тасма 18-кылымдын аягындагы кыргыздардын жашоосун, каада салт, үрп адаттарын сүрөттөгөн эки уламыштын негизинде тартылган. Анда сүйүү жана адам менен жаратылыштын ортосундагы мамиле баяндалат. Айык дарак чабылды. Мазардын кусуру жаман. Bunun baş менен бересиңер. Болбосо чабыш болот. Тасманын сценарийин жазууга 7 жылга жакын убакыт кетсе, тартуу иштери Ысык көл, Кочкор, Соң көл, Суусамыр жана башка аймактарда жүрүп, 2,5 айда аягына чыккан. Башкы ролдорго Өмүрбек Израилов, Темирлан Смамбеков, Салтанат Бакаева, Талайкан Абазова жана башка актер-актрисалар тартылып, алар үчүн 220 костюм тигилген. Ошондой эле тасма үчүн 13 жаңы ыр жазылган. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, бүгүн сиздерге Дара кыры тасмасы жөнүндө баяндап бердим. Кезектеги кызыктуу тасмалардан көрүшкөнчө, амандыкта туруңуздар.